Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мен атым Темирлан. Мен Кара Судан жаңарык айылынын кулуну болобуз. Мен эч кандай кылмыштуу топтун мүчөсү эмесмин. Мен кыргыздын намустуу патриот жигиттеринин биримин деп эсептейм өзүмдү. Бул жерде соц тармактарга тараган Турсунбай ата магазининин ээси менен блогер Бауыржандын өздөрүнүн өз ара келишпестиктери бар экен. Мен интернеттен ошо соц тармактардан көрүп бардым. Айтайын дегеним, жаштар ар дайым биримдикте болойлу, ынтымакта болойлу, кызыл кандуулукка алдырбагыла. Бул жерде жанагындай улуттар аралык кагылышуулар болбосун. Укук коргоо органында иштеген кызматкерлер да бул туурасында мыйзам чегинде иш алып барып жатышат. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Yok, şuraya kirpikte sağda kalıyor. Нач, Bu da var sana kirpikte. айтып койгон мен өлтүрүп коем, түшүндүңбү? Мага казайына да айтып кой, менин номерим жазсын. 773 49 61 06 Темирлан. Өлтүрүп коем, айтып койгон казайына, уктуңбу? Ким аты? Аты ким? Ben o şöyle. Аты билбесең эмне сатып чыгып отурасың? O akmal деген адам iş kalganda men. Ким ошо Акмел каяктан? Ben hazır o tarafta bu жерде жоқ да. Акмелдин айтып койгон мага чалсың, уктуңбу? Өлтүрүп, биле, көтүнө бутылканы тыгып коем. Түшүндүңбү? Айтып койгон сен. Охранник чакыр давай. Чал. Охранник, салам алейкум. Ким бул жердин казайыны? Билбесеңиз эмне иште атасыз бу жерде? Билбей эле иште атасыз. Ким аркылуу иште билбейсиз? Кайсы айыл? Ким бул казайыңыз? Билесиздер? Кечээ эмне тополоң болду жерде? Билем, кыргыздар андай мындай деп. Кыргыз ким экенин көрсөтүп коемби мен? Мен көрдüm videodan. Videodan gördüm ben. Сүйлөп жүрбөйсүң, чыгып жаткандарын dedi. Yok, öğrenmesi geldi. Türkiye bir tartı başka tartı. Өлтүрүп мына жерди өрттөй берем. Мага похуй камалып кетсем дагы. Мен камалсам кыргыз үчүн камалам. Айтып койгула, хорошо? Түшүндүңбү сен? Мен ушунча кыргыз үчүн камалып кете берем. Камалса бир кыргыз камалат, өлсө бир кыргыз өлөт. Түшүндүңбү? Братишка. Акчага көт түйгөн болсо айтып кой, мага чалсын. Мен общение кылам. Любой жерде любой адам менен общение кылам. Сен азыр чал казайыңды, чакыр. Ne deysen? Üç baktım diyor. Mağaz söyle alasın? Ben biliyorum abi. Alaz, uruş boğumuzu niye lazım? Ha? Uruş boğumuzu niye lazım? Bunu baktan abi. Kazayına şunları aytmam, düşündün mü? Bana söz çalsın. Düşündün mü? Көрсөтүп коем эле кыргыз кандай экенин. Түшүнүүбүз аксакат. Аксесин чакырып койсузбу? Менеджерби, сатуучу кимдир бирөөнү чакырып койсоңуз. Атыңыз ким? Атыңыз ким сиздин? А? Камалдин. Камалдин байке. Чакырып коюңуз бирөө жарым. Могу жерде просроченларды айтып коюң, замечание кылып коюң. Колуңузду алсаңыз, руками не трогать. Все тартпайлы болуңуз. Тартам мен. Я имею право. Ушу экинчи жолу болду. Үчүнчүсүндө до конца турам мен. Эки съемкада если дагы мыйзам чегинде чара көрүлбөй турган болсо, анда эми мыйзам чегинде катуу чара көрүлөт. Мен сизге айтып атам, охранник болуп иштейсизби? Чакырыңыз. Могу жерде ким сатуучу? Ушул жерде олтурам мен. Колуңузду алсаңыз дейм, провокация кылбай. Мен провокация ма жүрсөң? Колуңузду алсаңыз дейм.
Несі тұра емес болды саған? Чакырыңыз, кимдир бирөөнү чакырсаңыз. Несін көресің? Тұрат па нормальный бар. Эмнеси нормальный? Мен сизге айтамын азыр, провокация кылбай. Ответственный ким ол жерде? Менеджер барбы? Сатуучу барбы? Чакырбайсызбы? Мен айтайын, замечание кылайын. Ким? Салам алейкум. Ким сизби? Бул магазинде 2 жолу съемка болгондо. 2 жолу тең беспредел болгондо ушул жердечи. Азыр да мынакей сотрудник колу менен тарткылап жулкулдатып атат. Неужели потребитель ушундай отношение болот? Ким чакырбайсызбы? Азыр эми келет экен. Чыгып тур. Колуңузду алсаңыз дейм. Колуңузду алың, провокация кылбай. Мага башка колду тийгизгенге укугуңуз жок, сенин акылың жок. Колуңузду алың дейм. Чыгып турбай, мен ушул жерде болом. Чакырың. Келет. Ушул жерде турам. Несі тұра емес болсын? Просрочный. Түшүнүп атасызбы? Просрочный азыр 102 чакырат, наряд турат. Экинчи камера сыртта тартып турат. Беспределдин кереги жок. Нараарак туруңуз. Мага дистанция соблюдать этип, алсыраак туруңуз. Колуңуз мага тийгизбеңиз. Өзүң праваңды жататын. Колуңуз тийгизбеңиз мага. Я имею право. 4-чү статья негизинде я имею право общественное место снимать, фиксировать и замечание кылууга. Телефонуңду алып коюп сүйлө. Жок, ала албайм мен. Нараарак туруңуз дейм. Жүр, бал. Колуңузду алың дейм, мен сиз провокация кылбай. Колуңузду алсаңыз, Түртүмө урунбасаң. колуңузду алың дейм, мен провокация кылбай. Мен сизге тийише элекмин. Каяка жүрөм мен? Ушул жерге чакырың. Ким чыгарам мен? Чакырың, ким просрочныйды анда. Мен турам. Мон просрочный ким жооп берет? А? Неужели мына просрочный сатасыңар? А? Кандай акыңар бар сен сатканга? 27.04.2019 бүттүр. Бүгүн 6 май. А мыналардыкы уже 5 майга чейин мына 20 күн, 13 апрель 2019 чыккан экен. 20 күн срок годности. Уже просрочный бүгүн 6 болчу, 5 чейин. Эмне үчүн витринада турат булар? Вы на каком основании витринада просрочный товарлар сатасыңар? Элди травить этип. Ешкім тұрады сен жоқ. Саңа тұрайды еткен болса сен келіп жібер ғой. А башкаларычы? Башкаларычы? Жалып болған жоқ сенен башқасы. Башкаларычы дейм. Сенен башқа жалып жоқ. Ким кана? Качан болсын мына экранға чыгып алып жатсың. Конечно, бул 3-чү жолу болот. Еще как болот 3-чү жолу. Эми мен до конца турам. Жоопкерчиликтүү ким бар магазин ээсин чакыргыла. Келет азыр. Могу жерден чыкпайм мен. Оны чыгып. Магазинден кууп чыгарганга не имеете? Это уголовный дело болот. Эртеңки кылмыш иш козголот үстүңүзгө. Заявление жазсаңыз. Нараарак туруп, мен сизге тийишип аткан жокмун. Колуңуз менен вообще трогать нельзя меня. Дистанция каяка чыгам мен? Жок, мен ушул жерде мына по факту мына витрина, мына продукциялар эмне үчүн просрочный болуп витринада турган? А мен ушул биринчи съемкада дал ушул жерден бир сетка корзинка просрочный албадым беле. Экинчи съемкада дагы магазинге киргизбей кипиш поднимать эткенсиңер. Турсунбай ата магазини. Не ушунча силер особыйсыңарбы? Ешким особый болуп көрүнгөн жок сага. Анан эмне анан кийин дагы кипиш кылып атасыз? Эмне колуңуз менен тарткылап жулкулдатып атасыз? Сен келип нормально телефонуңду алып коюп, жакшыраак сүйлөшпөйсүңбү? Мен сүйлөшө албайм без телефон. Понимаете? Эл көрсүн. Силердин лицоңорду, магазиниңерди просрочно полный көрсүн. Мен до конца турам. Бул жумуштун башталышы. Түшүндүңүзбү? Бул башталышы, бул чекеси. Нормально болсоң, Кандай нормально болот? Мына ушу просрочныйды элге саткан. Элге мен кыйын эмесмин. Мен эл үчүн Кыргыз Республикасынын кыргыз элим үчүн, кыргызстандыктар үчүн, жалпы мусулман бир туугандарым үчүн, бир тууган мусулмандар коопсуздугу үчүн. Конечно, көп сүйлөйт. Конечно, көп сүйлөйт. Азыраак сүйлөсөң? Эмне силер? Жашооңо кийинирээк жакшы болот. Ушунчалык корольсуңарбы? А? Коомдук жайда магазинде просрочно сатып. А? Силерге ушунчалык акча важныйбы? Канча болот мына акчасын эсептеңиз, мен сизге төлөйм азыр. Канча болот? Мен именно ошо продавец келсин, могуларды просрочно акчасын эсептесин, мен на принцип акчасын төлөп алып кетем. Мага кыргыз целый кыргыз республикасынын мыйзам уруксат берген. Мага эч кандай лицензия керек эмес. Сен кандай текшериш акың бар? Я имею право. Ап келсең бар. 102 келет азыр. Сиз чакырың, сиз охрана. Могу жерде сатуучуну чакырың, спокойно, без кипиш. Ондой провокация кылган кереги жок. И вообще-то вы не имеете права. Елді травить еткенге, ондай просрочный. Уже 3-чү съемка. Неужели силерге сабак болбойт? А? Неужели силерге урок болбойт? Гилт деген ушунча